Assalamu alaikum урматтуу көк бөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Көк бөрү каналы. Чолпон Ата шаарында көк бөрү майрамы уланууда. Бул чыгарылышта бүгүн 19 августта өткөн Сарыөзөн Мурас жана Алтай Өзбекстан командаларынын ортосундагы оюндар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле кече күнү болуп өткөн ынтымак достук беттешинен кийин оюнчулар эмнедешти? Эки салым салган Өмүрбекке белгилүү журналист Айзада Жамгырчиева кандай белек берди? Сарма таргымагы эмнеге оюнга чыкпады? Ушул суроолорго жоопту бул видеодон айтып беребиз. Алгач бүгүнкү оюндардын жыйынтыктары менен баштасак. Сарыөзөн менен Мурас командаларынын ортосундагы оюн тең атаандаштыкты өтүп, Чүй облусунун командасы 3-2 эсебинде жеңишке жетти. Ал эми эл аралык лигада Өзбекстан 6-0 эсебинде Алтайды жеңип 3-орундун ээси болду. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Кыргыз-казак клубтарынын ортосундагы достук кубогунда жарым финалда элдик классика орун алып, анда ынтымак 2-0 эсебинде достукту утуп алды. Беттеште 2 салымды салган Өмүрбек Эсен уулу оюн тууралуу буларга токтолду. Oyun. O da çok dengeli öttü. Kudayın buyururken bu tarafta oyundu. Biz olduk. Dost komanda, güçlü komanda özgürleşti. Kırgızstan sborный командасы başladı. Аларга ийгилик каалайбыз. Финалда силерге ийгилик. Беттештен кийин белгилүү журналист Айзада Жамгырчиева Өмүрбекке өз белегин тапшырды. Айтылган сөз аткарылыш керек деп билем. Өмүрбекке айтылган жизалар көтөрүлөт. Бүгүн oyun болсо өзгөчө сон болду. Oyun үчүн калган, бирок oyun үчүн калганыма өкүнгөн жокмун. Бүгүн негизи казактар менен oyun күтүп атканбыз, бирок эл классика болуп калды. Чоң рахмат ар бириңиздерге, башкы тазим этебиз. Биздин намысыбызды жеткиликтүү деңгээлде коргоп бергениңиздер үчүн. Өмүрбекке чалсам албагой да Ынтымактын көзгө басар коргоочусу Эрлан Төлөбеков оюн тууралуу жана жаңы Тайгазан тууралуу айтып берди. Эми оюнду өзүңүздөр көргөндөй жакшы оюн болду. Кыргызстандын эң мыкты деген 2 клуб ойноду да. 9 майда достук командасынан утулуп калганбыз. Ушул командадан жеңилгенбиз. Эми булсам Кудайым бизге ийгилик кылыптыр. Утуп кеттик, жеңишке жетиштик. Эми баягы ушунчалык күчтүү оюнда эми баягы травмасы жок ойнойн эле деп баардыгы аракет кылат, бирок эми баягы күчтүү оюнда ушундай болуп турат экен да. Баягы жакшы эми, Кудайга шүгүр. Тайгазан мурда буга караганда кененирээк болчу, анан катуураак болчу. Азыркы күндө Тайгазанды жаңы Тайгазан келди. Мурданкы караганда эми кооптуураак да, жумшак үстүңкү бети. Адан тайызыраак дагы, кичирээк дагы да, мурданкы кенен эле да, аябай. Ойногонго жеңилдик бербейт, наоборот, кыйынчылык менен саласың да улакты. Мурданкы улактарды эми ыргытсаң шыр түшчү, азыр эми антип катуу келип ыргытсаң улак чыгып кете берет да. Азыр эми баягы кыйынчылык менен да. Жеңишиңер кут болсун. Рахмат силерге. Достуктун оюнчусу Эрсултан Айдаркан уулу достук эмнеге утулганын айтып берди. Бираз защита кемирээк болуп калды. Защитадан алдырып. Оюн жакшы болду. Күчтүү болду. Мына сен Кыргызстандын эң күчтүү командаларынын бири да. Достук менен Сарыөзөн финалга чыкты командалар. Башка оюндордон беттешкенге даярдысыңарбы? Көрүсөм. Көк бөрүдөгү ылдам жана күчтүү аргымактарынын бири коргонууда дагы, чабуулда дагы ойной алган Сарма таргымагы өлгөнүн Ынтымак клубунан билдиришти. 2019 жылы ынтымакка алынган аргымак буга чейинки жылдары коргонууда чабылып келсе, быйылкы жылы Норус турниринде Нуржан бул атты чабуулга чаап, финалда 2 салым салган эле. Урматтуу көрөрмандар, бул видеого лайк коюп, каналга жазылууну унутпаңыздар.